УКМК укук коргоо органдарынын кызматкерлери бир жаранды кылмыш жоопкерчилигинен бошотуу үчүн $400.000 пара алганын аныктады. Алар министрлер кабинетинин төрагасынын орун-басары Камчыбек Ташиевдин атын жамынып иш алып барган. Тергөө маалында бул кылмышка УКМКнын мурдагы кызматкеринин да катыштыгы бар экени аныкталып, ал ага чейин алган $130.000 кайтарып берип жатканда кармалган. Шектүүлөрдүн баары камакка алынды. Азыр эле мына бирөө каралып атат, кече күнү эле бирөөдөн мен атымды сатып көптөгөн жерлерге баргандар бар да. Кече эле свежий бирөөсү кармадык. Даже мен атымды сатып ушул барып мына биз председательге апарып беришибиз керек, председательге күтүп турат, председатель үйүнө карап отурат деп ушунчалык жаман сөздөрдү бир айтып туруп акча алгандар. Мына мен эл алдында ар дайым айтып келем. Өзүмдүн кызматкерлеримди айтып келем, алдында айтып келем. Açık ayıkın, urmatlı el jurt, hiç kanday ошондой нерселерге ишенбегиле. Men жанымда жүргөн адамдар эч ким эч кандай коррупцияга илешпейт. Илеше турган болсо, биз президенттин алдына жооп беребиз. Эгерде мен коррупцияга илешсем, мен президенттин алдына жооп берем.